Кыргызстандык спортчу Мээрим Жуманазарова эркин күрөш боюнча Франциянын Гран-при мелдешинде чемпион болду. 1-февралда Ницце шаарында башталган турнирде 76 килограммга чейинки салмакта кыргызстандык балбандар Мээрим Жуманазарова менен Айпери Медет кызы күч сынашты. Жыйынтыгында 2 кыргызстандык спортчу финалга чыгып, Мээрим Жуманазарова жеңүүчү болду. Ал эми Айпери Медет кызы күмүш медалга татыды. Уақыттын өтүшү менен жаштардын спортко болгон кызыгуусу артып барат. Кыргызстандын намысын коргой турган спортчулар да өспүрүмдөр арасына чыгары белгилүү. Дал ушул максатты көздөө менен дзюдо боюнча Кыргызстандын биринчилиги болуп өттү. Турнирге өлкөнүн булуң бурчунан келген жаш дзюдочулар катышып, жеңүүчүлөр эл аралык мелдештерге катышууга укук алышты. Мелдеш тууралуу кененирээк Элнура Мамбетова айтып берет. Жаштайынан спортко машыгып, келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш өспүрүмдөр өлкөнүн сыймыгы эмеспи. Алардын ичинен мыктылары тандалып алынып, эл аралык мелдештерде мекенибиздин атын чыгарып келет. Мына ушул максатта уюштурулган кыздар жана жаш өспүрүмдөр арасындагы дзюдо күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын биринчилиги болуп өттү. Аталган спорттук иш-чара Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында орун алып, ага өлкөбүздүн бардык аймактарынан келген спортчулар катышты. 2 күнгө созулган бул мелдешке 400гө жакын дзюдочу катышып, алардын ичинен жеңүүчүлөрү Кыргызстандын курама командасына тандалып алынат. Бул эң негизги максаты Кыргыз Республикасынын жаш өспүрүмдөр кыздар арасында курамасын бекитүү, тандап алуу болуп эсептелет. Буну Кыргыз Республикасынын улуттук дзюдо федерациясы жана Олимпиадага даярдоо дирекциясы менен биргеликте өткөрүп жатабыз. Курама команда бекитилгенден кийин эң негизги максат Азия чемпиондугу жаш өспүрүмдөр жана кыздар арасында жана биздин Бишкек шаарында Кыргызстанда өтө турчу Азиянын ачык кубогуна даярданышат. Мында ири мелдештерде калыстык кылуу да оңойго турбайт. Бул биринчиликке Кыргызстандын эң мыкты делген 10 калысы тандалып алынган. Дзюдо боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Давлет Досалиевдин айтымында, калыстардын бардыгы тең эл аралык даражага ээ болгондуктан эч кандай деле кыйынчылык жаралган эмес. Эч кандай кыйынчылык болгон жок. Себеби баарыбыз ошол Continental International этаптардан өткөнбүз. Убагында Азияны Гранд Слам, Гран-прини сүздөп жүргөнбүз. Эми биякта туура сен туура айтасың, көп балдар даярдык начар болуп келди. Ошон үчүн кичине балдардан эме кетип атат, мүчүлүштөр кетип атат. А калыстар жакшы составда иштеп атат. Мелдештин катышуучуларынын арасынан буга чейин да эл аралык турнирлерге катышып, байгелүү орунга ээ болгондору да бар. Алардын ичинен Нармухамедова Шахида кадеттер арасында турнирдин фаворити болуп эсептелет. Ал Буэнос-Айресте өткөн Олимпиада оюндарына катышып, Азия кубогунда 2 ирет күмүш медаль тагынган. Бул сапарда 15 жаштагы спортчу 70 кг салмак боюнча алтын медаль тагынып чемпион аталды. Мен дзюдо менен 3 жылдан бери машыгып келем. Бул спортко келишиме атам түрткү болгон. Ал мени өзүн коргоп жүрсүн деп алып келген. Мага дзюдо аябай жаккандыктан машыгууларды калтырбай барам. Машыктыруучулар да дайыма колдоп, жакшы мамиле кылып турушат. Бул турнирде да мен биринчи орунду алдым. Атаандаштарым да аябай күчтүү болгондуктан бардык аракетимди жумшадым. Буга чейин да эл аралык мелдештерге катышып, жеңген учурларым болгон. Дзюдо боюнча өлкө биринчилиги жогорку деңгээлде өткөрүлүп, көңүл кубантарлык даражада жыйынтыкталды. Бул мелдеште 2002-2003 жылы туулган жаш өспүрүмдөр жана кыздар жеңиш үчүн ат салышты. Жалпысынан 16 комплект медаль ойнотулуп, байгелер өз ээлерине тапшырылды. Өспүрүмдөр арасында Муса Шабданбеков, Ханболот Рыспеков, Бактыбек Улуу Мирсейит, Элдияр Айбеков, Арсен Кладнов, Абдулла Жалалдинов жана Анарбек Ишенбаев тиешелүү категориялар боюнча чемпион болсо, кыздардан Айсулуу Мусакулова, Мырзайым Дүйшөнбекова, Адина Көчкөнбаева, Маратбек кызы Венера, Назгүл Дамирова жана Шахида Нармухамедова алтын медаль тагынган. Өлкөбүздүн чыган спортчулары мекенибиздин желегин желбиретип, атагын алыска чыгарып келет. Дал ушул дзюдо күрөшү боюнча өлкө чемпионатынын жеңүүчүлөрү дагы алдыда Тайпей шаарында өтө турчу Азия биринчилигинде Кыргызстандын намысын коргойт. Элнура Мамбетова, Калыс Кадыркулуу, КТРК Спорт, Спорт Сереп.